Kança машина өтүп атат, канча түшүп атат. Азыр ККМдер боюнча көрсөтүп койгулачы, Бишкекте, андан кийин Ошту. Мына азыркы убакта канча ККМ иштеп атат Кыргызстан боюнча. Мына Бишкек шаарында ЦУМду көрсөтсөңүздөр, ЦУМда канча ККМ иштеп атат, канча кассовый чек урулду, канча акча күнүнө чогулуп атат. Биз ага чейин жеттик да. Бул биринчи этабыбыз. Экинчи этабында арендаторлор. Мисалы $3000 айына төлөшөт, доходун көрсөтүшпөйт эчтеке. Биз угуп атабыз, ЦУМдун кожоюндары болсо 3000 эмес, ал жерде $6000 алышы мүмкүн дейт. Биз эми мурун азыр ККМ барып такалдык элек, биз эми артынан келе баштайбыз да. Азыр ушу контролдук кассовый машиналардын аппараттарынын артынан, мына электрондук счет фактуралардын артынан, мунун баарын биздин аналитиктин баары күн сайын карап турат. Кайсы ККМ иштеген жок, кайсы ККМ иштеп атат. Анан рейдовый контролдор барып атат да. Ушунун баары аналитиканын үстүндө иштеп, күнүнкүсүн күнүнө бир тыйынга жараша биз баарын чогултуп отурабыз да. Бара-бара мына сиздер менен чогуу кыялдандык элек, депутат болуп жүргөндө да айтчу элем, бизде виртуальный склад болот Кыргызстан. Кыргызстанга канча товар кирди, ал кимдики, анан каяка сатылып кетти. Эгерде биздин жарандарга болсо ККМ менен, сыртка чыгып кетсе, анда электронный счет фактура ЭТТ менен кетип калгандай кылып атабыз да. Буюрса дагы бир жарым жыл, бир жылдын ичинде ушунун баарын совершенствого жеткизебиз. Биз Кыргызстандын ичинде дагы эле болсо фискалдык өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз көп бар. Өзгөчө ички дүң продукциябыздын 52% бүгүнкү күнгө чейин соода сатык менен кызмат көрсөтүү болуп атат. Ошо жактын баарын иреттеп бүтүшүбүз керек, бирок 2-3 жылдан кийин бизге кошумча нарк керек. Ошон үчүн мына Бакыт Эргешевич